Энес кара дө деди, өзүң мага деди, өлбөй турган камыңды ушул баштан же деди. Алып аткан алышың, аныгы рас билемин, айталада калышың, айткан кебим бу деди. Алып аткан алышың, ак суудан чыккан суу деди. Ошоң Алтай тоосун жери деген, түмөндөгөн жылкы бар, айдап бери куу деди. Аркандап салат ошондо, ногой деген чуу деди. Ошо чуунун ичинде, тол элек азыр күчүндө, Манас деген бала бар, эсине муну сала бар. 30 нөкөр кашында, быйыл 13 жашында, аз эми суунун башында. Тийип жылкың ал деди, артынан келген куугунга тиктеп көзүң сал деди. Ал жылкынын ээси, Жакып аттуу чал деди. Жакыптың коюп баласын, жалгыз туума Манасын, куткары кайгармап ал деди. Куткарып ийсең курудуң, жалганы жок мунун. Кашырып ийсең кайгырдың, кара жандан айрылдың. Балтыр эти тол элек, балбанчагы бул элек, умтулуп уруш сал элек, уруштун ыгын ал элек. О чаң көзүнө тол элек, чабышкаган бул элек, уйган чаңга кирелек, уруштун ыгын билелек. Ушул күндө от tutпасаң, урушуң анын жутпасаң, ойор эки көзүңдү, ойлонгун менин сөзүмдү. Акырындаң ал Манас, ойрон кылар өзүңдү. Манасты барып сой деди, айдап келип жылкысын, арыкчыга кой деди. Арык казган о сойсун деп, адамдын баары гана тойсун деп, эгер тийсе колуна. Ошондо Манастын көзүн ойгун деп, чабдарат болуп сүйлөдү. Нескараны бийледи, алданын көргөн ишини. Айдап чыкты Нескара 6000 ашык кишини. Маңдыкердин баарысын, жашы менен карысын, кулундардын баарысын. Кара кулак болду деп, огураттар майга толду деп, ыраңдын башы солду деп, кулан жайлы куу тезге, жылкы салчу бул кезге. Көктөмөнүн артына, көргөн Жакып салтына, көзү жетпей адамдын чыны менен калпына. О жайлоосу жашыл көл экен, өлкөгө барып конору, кулан жайлоо белекен. Күн жүрүш жагы түштүгү, куу тездин ою дер экен. Ошо кулан жайлак барам деп, кабарсыз калды балам деп, балам менен баламдын, барып кабар алам деп, туучунак менен бол коюп, абаңыз Жакып зол коюп, атына минип алыптыр, аралдан чыгып барыптыр. 6 күнү жол жүрүп, Аңгирге барчу жол менен, 6000 ашык кол менен, Нескара жолго салыптыр. Эл карасын көргөндө, эси чыгып бай Жакып, бул эмне шумдук деп, көрүнбөстөн калыптыр. Жалгыз жарым жан болсо, о сурасам экен сөзүн деп, алиги келген аскердин артынан көзүн салыптыр. Ошондо жалгыз жарым жан жүрсө, карап көзгө алсам деп, кандай жүргөн чөрүү деп, кабарын сурап билсем деп, акмалап көзгө салыптыр. 6000 аскер кол менен алар өтүп кетиптир. Өткөнүн Жакып көрүптүр, кыйындатып алтосу, буу кошун ошондой өтүптүр. Аскердин арка жагынан элес булас бир каран, энди Жакып көрүптүр. О жалгыз жарым жан экен, жалгыз жүргөн буда бир, мен өттүмендей чал экен, ким экенин билейин, кебин угуп килейин. Аны таштай салыңыз, баякын арыкка көмгөн бай байкуш, мунун андан кабарына сурап алыңыз. Ошондо бая чабдарат кебин урганын, Нескараттын шап турганын, көмүдө байчал көрүптүр. Азыркысын алардын, кылганына көнүптүр. Көмөгө өттө калган бу байдын, көргөн эми ал жайын, өзүнүн күүлөп күш жайын, суурулуп кумдан чыгыптыр. Чабдарат айткан сөздөрдү шашпай жатып угуптур. Элиң айдап Нескара, Жакыптын жылкын алууга, арыкчага сойгузуп, ачкаларын тойгузуп, мындай иш кылып салууга, арбып дүрбөшүп, аттан болгун жүрүдешип, айткандай баарын угуптур. Адамдын баары кеткен соң, 60-га жеткен соң, көмгөн жерден чыгыптыр. Союп койдуң атымды, кимге айтам деп датымды, керейин деп чатымды, качып мындан кутулуп, кетейин деп акыры, жан жакка көзүн салыптыр. Жаргак деген колотко, 6 качыр 4 эшек, баяламанда элден калыптыр. Качырды кармап алууга, бай барбайып барыптыр. Этекке конок салыптыр, энтелеп бакай барыптыр. Энтелеп байың барыптыр. Качырлардын бирөөнү ошондон эптеп гана кармап алыптыр.
ошондон арык казган адамдан 50-40 калыптыр. Эң учундан арыктын алар эңиш жака барыптыр. Байдын эптеп чыкканын баятан көрбөй калыптыр. Кашыр кармап жүргөндө карасаң көрө салыптыр. Кайдан келген адам деп келген экен бир жактан, бууру кылчу арам деп кууп кармап алам деп кузулдашып келатыр. Аңаз бала көбү чал, эң аңгемесин көрүп ал. Алардан качып озунуп, ак кудай мойну созулуп, байгыранга чыгыптыр. Өкүчөнү таш менен кырдан уруп жыгыптыр. Ошондо кайра көччү жолуну аң арыкча тозуп алыптыр. Аргасы жок байыңыз аскердин арка жагынан налып жолго салыптыр. Бу жолумдан кечейин аскердин арка жагынан бура тартып нетейин. Эң эл карасын көргөнчө ээрчип кошо кетейин. Көрүнбөйүн көзүнө жолуп аткан аскердин жолукпайын өзүнө. Ошону ойлоп байыңыз оңолор жайыңыз качырды кармап кулакка, кары чал келет бу жака. Бу кандай жүргөн черүү деп, кай тараптын эли деп, каяктын ханы беги деп, кабарын уксам деги деп, бай Жакып көзүн салыптыр. Огул артынан бир каран шашкелик жерден көрүнгөн Жакып күйүп эринген. Туучунак менен жол тосуп, сурайын деп жол кошуп, Жакып бай каршы желгени, анда салам бизде жок, мөндү деп салам бергени. Бууру сакал бул Жакып, ак сакал экен келгени, келген жерден адагы амансызбы дегени. Эң аман эсен баатыр деп, аты жөнүң ким болот, айтчы жөнүң акыр деп, бай Жакыптан сурады. Жакып шондо кеп айтат, жайым ушул деп айтат. Башкатан байгыр болгон дейт, башына дөөлөт конгон дейт. Кичиң атым Бабырхан, эгемдин иши ойлосом, эсиме оп болом таң. Үчүнчүң атам Түбөйдү, түмөндүн эли көбөйдү. Төртүнчүң атам Көгөйдү, Көгөйдөн тууган Ногой деп, Ногойдун уулу мен элем. 17-имде ата-энемден айрылып, айдого кеткен кемелем. Котондун куйган оюнда, Сашан көлдүн боюнда, Бөйөндүн уулу Чаянды, мусапыр болуп башым чаян кыйылып таянды. Башымды бердим малайга, кызматын кылдым далайга. Сашан көлдөңө жай алдым, ал Чаян Бөйөн өлгөн соң. Быйыл 30 жыл болду, 6 айдын туусун таяндым. Эң аты Жакып дегенде, айтып кабар бергенде, бай бакырды бар деди. Өткөн экен дүнүй-ай, өмүрдүн баары кар деди. Ошо 17-де сен элдең, эңен атаңа эркелеп, эчтеме билбей немелдең. 20-да жылас мен элдем, жаргалда жүргөн немелдең. Буйругум болсом жал элдең, куйругум болсом жал элдең. Куруп калсын дүнүй-ай, ойноп жүргөн бал элдең. Көзүм болсо көргөнүм, көргөндө жалгыз эрмегим. Өйдө болсом өбөгүм, ал дейлеген бөбөгүм. Тайылганда жөлөгүм, тар курсакта жатканым, талашып чүкөң атканым. Айдосу менен улуктум, айрылып келген думуктум. Камоосу менен капырдым, каралдым Жакып сен кетип, кабыргама батырдың. Туушан баша тушунда, туртушка бөлүп ошондо. Ногойдун уулу бөлгөнү, ойрон жаным өлбөдү. Ошондон бери зыркырап, ушубу көзүм көргөнү. Көрүң майың мен элем, сенде калып айрылып, күлкү болгон кемелем. 17-ңде бөлүндүң, ойлосом жашым төгүлдүм. Каралдым сенден айрылып, кабыргам урда сөгүлдүм. Чарчаса минер буурагым, ташка басса туягым, жоо кетсе кыягым. Жобонун көп белен сенин карып калган сыягың. Кубанды бүгүн жүрөгүм, ошоң ойлосом сени жүдөдүм. Айгайдың обакай салганы, агасы байды көргөндө алатынан түшөп калганы. Айгайды бийик салганы, эң айрылганы алардын 60 жылча болуптур. Аккан жашын караса койнуна толуптур. Жакама таккан тумарым, жазыңды жазылар бекен кумарым. Көрөр болор болобу, көрөр күнүм болобу. Ой көп алдадан сурадым, ошентип турганы 60 жылдан бери жака айрылышкан ардагың. Ак энеге кошулуп айталада зарланган, аман эсен көрүшкөн. Эң алардың арбак сүйгөн кандай жан, бай олтуруп кеп сурайт, балаң барбы деп сурайт, баяндаманы көп сурайт.
анда туруп бай айтат, Жакыбыңа жай айтат, карганда бала көрүпсүң, кайгы менен жүрүпсүң, калдайган тала жер жатат, мунун кандай калкын сүрүпсүң, энекен жерин эткен деп, мунун эли кайда кеткен деп, бетеге белден бураган, элиңен сулаган, жаңы келген байыңыз Жакыптын жайын сураган. Мен келгени бул жерге, жайытка малың толду деп, так 30 жыл болду деп, энекем мурун жерге кайын тугун бер, жерде кайын уга бер, мен жайыңа келгенде, ата түгүң жыгылат, аркан бою жеткенде, Кудай бетин көрсөтмө. Ошо бай айттың атып жакасы, мунуккан соң Жакыптын зирилдеди жакасы. Аттаналы, чабалы, эң айылдың ылдан табалы, ары бери камданып, адам жийип алалы, ал ойлонду Жакыпчал, ашыкканын карап ал, 70 кыргызы, жетип кабар салыптыр, жаңыдан келген тууганы, бай Жакыпты маналап, 1 жыл болгон турганы, 6-5тен түтүнү, каңгы деген калк эле, каңгылардын ичинде, чегиштеген алп эле, уруу кыргыз калчадан, ошондо бар канча жан, угузуп кабар салыптыр, ошо кезде карасаң, уйгу туйгу баарысы убарага калыптыр. Тең узагы жолго барсын деп, баягы арып калган балтаны буйруп минтип салыптыр. Байманжудан келген калмагы 290 түтүннү, немесин койбой күтүндү. Ошбур менен саламат, аларга түштүң аламат, балта чалбай куш кетиптир. Ал түгүндүк жолдорго арага конбой жетиптир. Казактын ары четинде, Иле суунун бетинде, аягы барскан дарканга, кабар барып салганда, күнөс балбан күрөп, атка минип алыптыр. Камбардын оолуң Айдаркан, Казактан чыккан мыкты жан, жүргөнү чынжыр жол болду. Селдей каптап буларда 8000дей кол болду. Жүрө турсун оңшулар, 6 күндө 5 күндө, мунун араңгана жетер тушу бару.